On a mountain side in the white Altai, while the curves when distressed. Мазмунун айтмайынча бала манас айта албайт. Өзү манасты биринчи жаттаганда сөздөр оңой эле болду, бирок обонун да келтириш кичине кыйыныраак болду дагы. Номер 2 орто мектебинин 6-классында билим алган 3 талант трио болуп кыргыз, орус жана чет тилдеринде манас айтып сынактарга катышып келүүдө. Алардын бири Азирет Умар 5 жашынан бери манас айтып, учурда манастын 4 окуясын жатка билет. Ал манас айтууну келечекте кесип кылуудан ниетим бар дейт. Күн мезгили келгиче күрүштөн көрмөк жем берип, күндө терин алып арбадан алса жем берип, асыл жеңин каннике тай торудай будандын айда терин алып. Ал эми Айтунук азыр 12 жашта. Ал болсо орус тилинде манас айтат. 2 жашынан орус тилинде сүйлөп, манасты да ошол тилде айтат. Жаш эпосчу сынактарга барганда башка тилдерде манас айткандар да аз болгондуктан утуп алуу жеңил болот дейт. Бежит куда-то, как шальной, то подерется с кем там вдруг, не может чеды понять, здоров сынок или больной, совсем отбился он от рук, а если он задумал, что не может удержать никто. Меримай Сулайманова өзгөчө англис тилинде манасты обонуна салып айтат. Ал өзү келечекте дарыгер болууну кыялданам, бирок манас айтуу хоббим катары кала берет дейт. Айтымында англис тилин жакшы өздөштүргөнү үчүн мугалими манас эпосун чет тилинде айтууну сунуштаган. Jacob Stream. Hey, Akbaltai gave his blessing on a mountain side in the white Altai, while the curves when distressed after many days and nights in mid-autumn of summer when the animals were fighting. 2023 жылдагы Ош шаарында Уранын манас аттуу сынакка жалпы окуучуларды катыштырып, алардын ичинен мына ушул 3 талантты мугалими тандап алган. Майрамкүл Касманбетова бул таланттарды тарбиялап, нукка салганча өзүмдө башка тилдерди үйрөнүүгө туура келди дейт. Өзгөчө англис тилинде манас айттыруу бир топ эле кыйын болгон. Мазмунун айтып бергилечи деп, мазмунун айттырып туруп, мазмунун айтмайынча бала манас айта албайт. Обонуна түшүш кыйын болду. Мен өзүм да англис тилчи болуп кала жаздадым да. Англис тилин ушу перевод кылып, которуп, кайсы жерине келгенде созулуш керек, кандай болгондо үн чыгарыш керек, ошол жерге келгенде балдарды өзүм дагы англисче айтканга туура келди да, орусча айтканга да туура келди. Өзүм да тил үйрөндүм десем да болот да. Жаш манасчылар өткөн айда Ош шаарындагы мектептер аралык сынакка да катышып келишти. Анда чет тилдери боюнча манас айтып, Меримай 50дөн ашык катышуучунун ичинен 4-орунду багындырган. Кылым Сурапаева, Адилет Нышанбаев, Тымедиа, Ош шаары.